биринчи $100,000 акчаңды тапканда экинчи жагынан сага өтө кыйын болгондой сезилет. Бирок андан кийин эгерде $500,000 акча иштеген болсоң, давайте сом менен сүйлөшөлүк. Биринчи $100,000 акчаны тапкан кыйын болсо, экинчи жолу $500,000 акча таап ошондой ийгилик жаратканыңда сен үчүн $100,000 тапкандагы кыйынчылыкты эстегенде мындай өзүңө күлкүмүштүү эле сезилет да. Андан кийин эгерде миллион акча тапкан болсоң, $500,000 акча тапкандагы кыйынчылыгыңды эстесең, балким күлкүң келиши мүмкүн да. Себеп дегенде биз азыр айтып жаткан кыйынчылыктардын бардыгы бул өзүбүзгө баягы мокочонун сүрөтүн тартып алганга эле окшош да. Себеби адамдар таап аткан акчаны, адамдар кылып аткан, жетип аткан нерсеге адамдар кантип жетсе болбойт экен. Ушул эле көрүнүш мисалы менин жашоомдо дагы болду. Эми андай нерселерди жасаганда обязательно сөзсүз критиктер чыгат. Ар нерсени жасат, сен жалганчысың дегенден баштап дагы бир нерселер биздин адреске келип түшөт. Бирок эң негизгиси ушул да. Эл оозунда элек жок же дайыма сени боктогон акмактар боло берет. Андай акмактарга биз ончукпай эле коебуз. Алар эми анын ою да, эми ал дагы балким өзүнүн оюн айтканга укугу бардыр да. Бирок чындык бир гана сен анан бир гана Алланын алдында болсо ошол жетиштүү. Себеби ар бир акмакка жооп берем десең, бул жашоо бүт өмүрүңдүн баарын алып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен айтайын деген нерсе, биринчи базовый капитал деген нерсе бар. Биринчи эң чоң кыйынчылык ошол. Эгерде ошол базовый капиталга кетип аткан сызыкты, ошол порогту басып өтсөң, андан кийин сен жашооңдогу кыймыл болуп атканын сезесиң да. Почти 98% адам ошол биринчи эле порогтон сынат, ошондон эле кулайт. Болду, мындан ары жылганга болбойт экен. Андай байлыкка жетиш үчүн же бай таанышың болуш керек, же болбосо ата-энең бай, же бир кандайдыр бир поддержка болуш керек деп ойлошу мүмкүн, бирок ал андай эмес.